Карабаңыздар, жалганы чыны белгисиз, бирок жайдан бери жогорку кеңеш Ак үйдөн айдалат имиш деген сөз интернетте желдей тараган. Ошол имиш сөз чынга айланып, 30дан ашык депутаттын таркайлы деген демилгеси көтөрүлдү. Эл арасында экөө кааласа ээрден бат эле оодарыласың, кээде кантип кулаганыңды билбей да каласың деп айтылгандай, экөөнүн каалоосубу же жараткан эгемдин каалоосубу, же болбосо чындап эле өлкө стабилдүүлүгүн өз кызыкчылыктарынан жогору койгон эл өкүлдөрүнүн каалоосубу, Айтор Ак үйдөн мөөнөтүнөн мурда кетүү маселесин өздөрү колго алгандай түр көрсөтүштү. Тарыхый кадамга барып атышкандыктарын баса белгилешти. 7-ci çakılıştагы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын өзүн-өзү таркатуу боюнча сунушту сиздер колдоп бересиздер деп ишенемин. Себеби дегенде бул жерде биз өзүбүздүн жеке кызыкчылыктан дагы мамлекетибиздин туруктуулугун, мамлекетибиздин кызыкчылыгын жогору коюп ушул кадамга барсак, мен ойлоймун, туура кадам болот. Жана ушул депутаттар ушул 7-ci чакырылыш тарыхта биринчи жолу мамлекетибиз эгемендүүлүк алгандан бери өзүн-өзү ушундай таркатууга барган парламент катары калабыз деп ишенемин. Эң эле кызыгы добуш берүүгө катышкан депутаттардын 95%га жакыны жогорку кеңештин өз мөөнөтүнөн мурда таркашын колдоду. Парламентарийлердин мындай кадамы баары Ак үйдөн эртерээк чыгып кетүүнү гана күтүп жаткандай элес калтырды. Урматтуу депутаттар, анда аталган токтом долбоорун добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 84, каршы жок, бары 84, катталды 89. Урматтуу депутаттар, аталган токтом долбоору жактырылды. Өз мөөнөтүнөн мурда таркай турганын пландаган, бөлкө кызыкчылыгынан өлкө кызыкчылыгын өйдө көргөн эл өкүлдөрүбүздүн айрымдары туулуп өскөн аймактардагы ага тууган, жээк жаат, жердештерин көңүлүн алуу, алардын маанайын көтөрүүнү эртелеп колго алды сыягы. Жогорку кеңештин коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттар менен иштөө бөлүмү айрым депутаттардын карапайым калктан кабар алып эле тим болбой, компьютердик жабдууларды тапшырып келгендерин үзгүлтүксүз жарыялап турду. Качыке Баатырдын ысмына арналган түзүүдө 2011-2017 жылдары туулган балдар жана өспүрүмдөр арасындагы Качыке Баатырдын ысмына арналган түзүүдө боюнча республикалык турнир болуп өттү. Иш-чара жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Нурбек Сыдыгалиевдин демилгеси менен уюштурулду. Жогорку кеңештин депутаты Чыңгыз Айдарбековдун демилгеси менен Чүй облусунун Аламөдүн районуна караштуу Иманалы Айдарбеков атындагы Айылда Кара-Кыргыз автоном облусунун негиздөөчүсү, көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Иманалы Айдарбековдун жаркын элесине арналган футбол турнири болуп өттү. Жогорку кеңештин депутаты Русланбек Жакышев Талас облусунун Бакай Ата районундагы 18 бала бакчага заманбап компьютерлерди жана түстүү принтерлерди тапшырды. Акылбек Түмөнбаев Ысык Көл облусуна иш сапары менен барып, Ак Суу районуна караштуу Сары Камыш айылында жайгашкан Субанбеков атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин окуучулары менен жолугушту. Заманбап компьютерлерди, түстүү принтер жана башка атайын жабдууларды тапшырды. Ушундай эле Самалык Түп районундагы 3 Ак Булуң жалпы орто билим берүү мектебинде да уланды. Бүгүнкү күндө Ат Башы районунда 10 мектепти кыдырабыз, интерактивный досканы белекке берип, андан кийин болсо, Кудай буйрса, бардык мектептерге, Нарын областында бардык мектептерге жеткизгенге аракет кылабыз. Ошондой эле депутаттар өздөрүнүн социалдык баракчалары аркылуу калктан кабар алганын, спорттук оюн зоокторду өткөрүп, өз чөнтөгүнөн белегин берип, жогорку кеңештин ыраазычылык каттарын тапшырып келгендерин жазып, сүрөттөрү менен далилдеп көрсөтүп берип жатышты. Керек болсо айрым эл өкүлдөрү калк камын алдын ала көрүп, кышка карата көмүрү бөлүп бергенге жетишсе, айрымдары жол салып экенин дагы жарыя кылышты.
Ак үйдөн атайын аттанып айылга чыгып, укмуштуудай каражаттарды жумшап, өз чөнтөктөрүнөн белек берип, анан алардын абалын суроо дал ушул жогорку кеңешке кайрадан шайлоо болорун пландаган сыяктуу эле болуп калды. Кенен карап, терең талдаган жарандарыбыз атка минерлердин мындай кадамын добуш сатып алууга болгон далалат деп баалашууда. Керек болсо, укуругу узун УКМКны жетектеген Камчыбек Ташиевке кайрылуу жасагандар болду. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, жогорку кеңешке шайлоо баштала элек жатып, айрым депутаттар жана саясатчылар тарабынан шайлоочуларды акчага же башка материалдык баалуулуктар менен сатып алуу аракеттери, тактап айтканда саясий коррупциянын ачык көрүнүштөрү болуп жатканына биз терең тынчсыздануубузду билдиребиз. Мындай адилетсиз жана мыйзамсыз аракеттер демократиялык принциптерге, адилеттүүлүккө жана укук үстөмдүгүнө кедергисин тийгизип, элдин мамлекеттик бийликке болгон ишенимин кетирүүдө. Тарыхта мындай адилетсиз шайлоолор көп жолу коомдук нараазычылыктарга жана массалык толкундоолорго алып келгендигин эске салып, өлкөдө саясий стабилдүүлүк жана коомдук тынчтык баары өзү үчүн маанилүү экендигин белгилейбиз. Жогоруда айтылган фактыларды эске алып, сизден мыйзам чегинде тез арада чара көрүп, мыйзам бузууларга жол берип жаткан депутаттарды, саясатчыларды жана алардын артында турган күчтөрдү жоопко тартууңузду өтүнөбүз деп айтылат кайрылууда. Эң эле таң калыштуусу, мөөнөтүнөн мурда өздөрү каалап кетишип, эл алдына барып, мени шайлап койгула, кайрадан ак үйгө баргым келип калды деп кантип айтышат болду экен деген собол ар бир шайлоочуда жаралды.